Салам, кымбаттуу менин катталуучуларым, угармандарым, көрүүчүлөрүм. Мен кайсыл жака туш келдим. Карагылачы, кандай гана кооз имарат. Имараттын ичи дагы, сырты дагы укмуштуудай кооз экен. Ушул имарат жөнүндө сиздерге видео тартып, анан кобурап берейин деп чечтим. Негизи ушу имаратты курган белгилүү 20-кылымдын башындагы белгилүү бир архитектор Ференц Ригер деген киши экен. Бул Субботицада бир нече ушундай имарат бар. Ошолордун баарын архитектору ошол киши болгон экен. Анда башынан баштайын, сырттан. Сыртында мына карагылачы, кандай сонун кооз көрүнөт да. Биринчи көргөндө эле таң калып, ушинтип видео тартып, 2 капталын сейилдеп, анан ойлонгом да, ичине кирсе болот бекен, болбойт бекен деп. Анан сыртында жазылып турат, бул азыркы учурда музей катары кызмат кылат экен. Илгери бул албетте еврейлердин сыйынуучу жайы болгон экен. Синагога деп коет азыр. Синагога деген ошо еврейлердин сыйынуучу жайы. Бирок азыр кириши төлөп, акча төлөп, туристтер үчүн музей катары калыптанып калган экен. Анан мен дагы акча төлөп туруп, ичин дагы сүрөткө тартсам болобу, видео тартсам болобу деп уруксатын алып, ооба болот деди. Анан сиздерге көрсөтүп жаткан кербезим. Ошол Субботицаны кооз кылган ошол 3-4 имарат бар. Ошонун бириси бул синагога. Башка бирөөсүн мен сиздерге жана Макдональдс турган имарат, ошол Градская куча деп аталат да. Ошол Градская кучаны дагы ошол архитектор курган экен. Мына анда кирдим. Эшиктен киргенде эле карагылачы, коридору абдан кооз экен. Коридордон суу иче турган жери бар экен. Негизи Черногорияда дагы, шаардын сыртында дагы ушундай жерлер көп да, таза суу ичсе болот. Мына еврейче жазуулар. Еврейче жазуулар да таң калар башкача, анан арабчага окшоп, солдон оңго окулат. Анан ушундай эшиктер бар экен. Аябай кооз тартылган экен. Киргенде эле билет ала турган жер. Билетти сатып алгандан кийин 1-2 открытка белекке беришти. Ошол синагога жөнүндө. Бул жерде венгер тилинде, анан еврей тилинде, анан сербче 3 тилде жазылып турат. Көп нерсени түшүнгөн жокмун, бирок миң укканча бир көргөн дегендей, ичине киргенде эле ушинтип көрдүк. Ушундай отургучтарына таң калдым, таң бердим. Отургучтар да абдан кооз. Анан ар бир отургучта жаздыкча бар экен, ошол жумшак болуш үчүн, көрдүңөрбү? Мен да отуруп көрдүм. Анан кийин бутун кое турган жер бар экен. Астыңда бир ар бир адамдын өзүнүн ключу болот окшойт. Ошол ключ менен ачып туруп, өзүнүн керектүү оокаттарын, баштыктарын салат окшойт да. Анан ушул жерден түп-түз эледе төрүнө басып баратканда көпчүлүк менин катталуучуларыма кызыктуу болчу бир нерсе бар да. Азыр ошону көрсөтөм сиздерге. Түшүнгөндөр түшүнөт дароо эле эмне кызыктуу экенин. Ушундай төрү ошондой экен. Анан бул биринчи кабат да, 2 кабаттан турат экен. Анан 2-нчи кабатка көтөрүлөм. Анан ал жакты дагы сиздерге көрсөтөм. Мына ушул жерде жазууларды да, видеону жакындатып кылсам дагы жакшы көрүнбөй атат. Себеби абдан алыс да. Төргө өткөн болбойт экен. Мына могу сүрөттө. Оңдон солго караганда 3-үнчү сүйлөм. Пауза коюп туруп, кайрадан карасаңар болот. Анан түшүнөсүңөр. Негизи ошол Кудайдын еврей тилиндеги ысмы жазылган экен. Ошол жерде ошону дагы карап окуп кетсеңер болот.
бул ушундай түшүнгөн жокмун бул эмнеси экен, бирок бул да абдан кооз экен, кооз жер экен. Ошентип биринчи каттын эки жагын тең тартып чыктым. Эшиктер, айнектер карасаңар абдан жөн эле айнек эмес, кооз айнектер экен. Мындай ар бир нерсени абдан кооздогонуна таң калдым да. Дагы өз көзүң менен көрсөң абдан дагы могу видео, камера да так кооздукту көрсөтпөй эле, а бирок жалпы жонунан сиздер көрүп атасыздар да ошол кооздукту. Сиздерде дагы орусча айтканда представление болсун деп ошол видеону тарттым. Мүдүрүлбөгүлө Сураныч бул азыр музей катары кызмат кылат. Сыйынуучу жай эмес, а бирок илгери сыйынуучу жай болгондуктан ошол азыр достопримечательность деп коет орусча. Субботица шаарынын достопримечательность болуп калган. Могу жерде да бир кызыктуу нерсе бар экен. Могу жерде эки табло бар экен. Мына ошол жерде сонун түшүндүрүп берет экен. Канча 4-5 тилде, орусча тилекке каршы жок экен. Анан сербчесин ачып алып, инглисчесин ачып алып, англисче деген. Анан бир сыра карап окуп чыктым. Бул таблодо ошол Субботица шаарынын тарыхы бар экен. Субботица шаарынын ар бир могу имараттардын түшүндүрмөсү бар экен, айтып берет экен. Анын баары мен сиздерге айтып, көрсөтүп түшүндүрсөм, видео аябай узак болуп кетчү экен. Ошон үчүн видеону дагы скоростька коюп, скоростной видео кылдым, сиздер көргөн тажап кетпесин деп. Анан мен да сиздерге кыскача эле маалыматтар менен бөлүшүп кеттим да. Жалпы жонунан сиздерде представление болсун ошол Субботица шаары жөнүндө деп. Анан өзүмө дагы эстеликке калсын деп мен ошол видеолорду чыгарып турам. Анткени телефондо память көп эмес, ушунча видеону сактап калыш же сүрөттөр сактап калыш. Ошондуктан мен ар бир барган музей, ар бир барган шаар, ар бир барган жерде видеого тартып, сүрөткө тартып, анан YouTube каналыма видео чыгарып коем, эстеликке калсын деп. Анан уже биякта галереядан булардын баарын удалить этип салам. Мына экинчи катка көтөрүлсем, туалет бар экен, туалети да сонун экен, таза, кооз. Анан экинчи кабатка жөнөдүм. Экинчи кабаттан көрүнүш кандай болот экен деп. Чындап эле карагылачы кандай сонун. Жагымдуу да, ичинде жүргөн айнектер кызыктуу. Экинчи кабатка келип, вау дедим го. Таң калыштуу экен, монтип капталдап отургучтары. Булар да тепкич болуп булды, жака чейин алып барат экен отургучтар. Аларга да отуруп көрдүм. Монтип капталдан 2 кишилик отургучтар бар экен. Аларды көрдүм, айнеги укмуш, кооз экен. Анан дагы көрсөтөм го силерге жакын алып келип айнекти. Анан кийин карагачы, үстүдөн караганда кандай гана кооз имарат. Ошол архитекторго, ошол куруучуларга таң берсе болот, жаратканыбыз адам баласын кандай жөндөмдүү, таланттуу кылып жараткан. Ушунун баары адам колунан бүткөн нерсе. Анан кийин жана айнекти көрсөтөйүн деп орто жагына жылдым бир аз. Айнекке жакын барып сиздерге видео кылайын деп. Бул жактан да сүрөттөргө түштүм. Абдан кооз имарат болгондуктан мына ушул жерден карагылачы. Кандай сон. Дагы бир жазуулар бар экен, могу венгерче. Негизи ошо архитектураны мажарский модерн деп коет экен. Мажар деген бул венгерлер да, биздин тилде. Биякта да мажары деп көп айтышат. Венгерлер деп. Илгери бул Субботица шаары венгерлерге караган жер экен да. Кийин Сербия мындайча айтканда тартып алган экен да. Ошондуктан бул жакта аябай көп жарым венгер, жарым сербтер да. Мынакей жана айнекти көрсөтөм дедим элем сиздерге. Укмуш кооз айнек экен.
жасалгаланган карасаңар. Сырт наркы көчө көрүнөт, бирок камерадан сиздер көрө албай атасыздар да, бирок мен көрдүм. Кармалап көрдүм. Ушундай түстүү айна экен да. Бул өйдө эң өйдө жактын экинчи этаждын төрү десем болот да. Анан кийин мына жакын келип ылдыйкы этажды көргөнгө сонун мүмкүнчүлүк экен. Мына ушундай. Анда эмесе достор, сиздерге жакты деп үмүттөнөм. Силер менен силердин коучуңар Зузу Качиева. Сиздер мен менен кошо саякаттап келгендей эле болдуңуздар. Анда лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар. Андан эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.